Жаактан нары чабып, Жалал-Абадта аскер бөлүгүндө солдат сабалды. Бул даана видеого түшүп калган. Кыргызстанда сентябрдын аягына чейин күйүүчү май 3-4 сомго кымбатташы мүмкүн. Бунун себептери айтылды. Бул нарселерди көрсөңүз жүрөк титрейт. Афганистандагы жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 1,5 миңге жетти. Курсактан нары теуп, мышыктын балдарыны теуп эшикке чыгарган аялдын видеосу элдин кыжырын кайнатты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жалал-Абадтагы аскер бөлүктө контракт менен кызмат өтөгөн аскер адамы жоокерди сабады. Окуя 2-сентябрга караган түнү күзөт жана коштоо департаментинин бөлүгүндө болгон. Аскер прокуратурасы тергөө баштап, экспертизанын жыйынтыгынан кийин анын аракетине укуктук баа бериле турганын билдирди. Кыргызстанда күйүүчү май сентябрдын соңуна чейин 3-4 сомго кымбатташы мүмкүн. Сентябрдын соңуна чейин күйүүчү майдын баасы 3-4 сомго кымбаттай турганы болжолдонууда. Бул тууралуу нефтетрейдерлер ассоциациясынын директору Канат Бегишатов билдирди. Анын айтымында буга дөң баанын көтөрүлүшү себеп болот. Мындан сырткары майдын мүмкүн болгон тартыштыгы импортерлорду түпөйүл кылууда. Россиядагы мунай иштеткен бир нече завод оңдоп түзөө үчүн жабылса, айрымдары дрон чабуулунан улам ишин токтоткон. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Афганистанда жер титирөөдөн каза болгондор 1411ге жетти. 1-сентябрдагы күчтүү жер титирөөдөн 3100дөн ашык адам жаракат алды. 5400дөн ашык үй жана имарат кыйрады. Издөө жана куткаруу иштери уланууда. Бийлик курман болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Эң көп зыян Кунар жана Нангархар провинцияларындагы тоолуу аймактарда катталды. Таласта 46 жаштагы тургунду өлтүрүүгө шектелген адам кырмалды. Айтматов районунда адам өлүмүнө шектелген киши кырмалды. Бул тууралуу бүгүн 2-сентябрда Талас ОИПтен кабарлашты. Маалыматка караганда 27 август түнкү саат 3:50 чамасында Айтматов РИПке 46 жаштагы адам уштуу нерсе менен сайылып каза болгону жөнүндө маалымат түшкөн. Бул факт адам өлтүрүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары Айтматов районунун 1993-жылы туулган тургунду кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мышыктын балдарын ыргыта тепкен аял элдин кыжырына тийди. Бишкектин Тоңуч Кичи районундагы үйлөрдүн алдындагы мыймыйларды ыргыта тепкен аял талкууга алынды. Анын мышыктын балдарын унаанын алдына тээп чыгарып койгону интернет колдонуучулардын кыжырын кайнатты. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар.
О досрочных выборах, мне кажется, речи не должно быть. Вот. А вопрос тому, что на тот случай ЦИК, он у нас что, ко всему готов, и все нормативно-правовые акты приведены в соответствие с новым законом, конституционным законом? Я с вами согласен, что конституционный срок ноябрь 26 года. Я более того скажу, что только Джорху Кенеш вправе принять решение. Ну, это мы знаем, Только да. Джорху Кенеш, да. А что касается готовности, то во исполнение требований конституционного закона практически 90% всех положений мы привели в соответствии с новым конституционным законом. За такой короткий промежуток времени, что ли? Мы только закон приняли в июне, да, и вы за месяца полтора уже и готовы? Получается, что заранее была подготовка? Работаем оперативно. Чувствую, что оперативно. В июне месяце вы приняли, он вступил в силу. Да. Вот считайте, уже 3-й месяц идет. Целый июль, август, и вот уже сентябрь. Ну, всем министерством, ведомством бы такой оперативность, если честно. Вот все этим грешат. Не все вот законы исполняют. Да, в этом плане-то, видите, самое главное, сейчас в будущем предстоящие выборы депутатов парламента нашей страны будут по новой системе же. Это многомандатные округа, с одного округа будет 3 депутата. Это подразумевает введение новой программы. В этом плане мы работаем совместно с нашими южнокорейскими коллегами. На сегодняшний день порядка 40 специалистов работают. Для чего? Я не говорю, что вот мы сегодня готовы. Нет, это потребуется время, но мы должны быть готовы всегда.